Кандайсыңар? Жаңы жыл жакшы тосуп алдыңыздарбы? Бул Кыргызстандын ишенген площадьтын бири. Мына жерде Садыр Жапаров түрмөдөн чыкканда ушу жерде элдер чогулуп, миңдеген адамдар ушу жерде болду эле. Азыр ушу жерден өтүп кетип атып, дагы бир эфир кылып коеюн дедим. Чечпелебай. Интернет булактарынан угуп калдым. Кудай буйрса, Садыр Жапаров президент болуп калса, дагы Кудай буйрса, Мелис Мырзахматов премьер-министр болуп келет экен деген. Бардык нерсе Кудайдын иши дечи. Бирок эгерде ошондой болуп кала турган болсо, Мелис Мырзахматов кана азыр? Элдин башында иш түшүп турганда, иш түшкөндө кандай? Келип бизге бир эмелерден жардам берип эле койсун. Кар күрөшүп, көмүр алып берип. Кеңеш деген бар. Мелис Мырзахматовдун сөзүн миңдеген адамдар угат. Буга чейин соцсеттерде канча жолу окуганбыз. Ушул киши Кыргызстанга келсе, Кыргызстанды оңойт эле деген. Жана пиарщиктер сүрөтүн зыңкытып коюп алып, тренировка кылып, арыктап, чөткө болгон сүрөтүн коюп алып, жазбадыбы эле миллион жолу. Мага ошогондор ишенди да. Чындап эле ушул киши куугунтук болуп жүрөт турбайбы, байкуш эгерде Кыргызстанга келип калса, Кыргызстанды оңойт деп. Эми оңогондо бардыгын оңой албаса деле билген акылын, кеңешин берип турса жакшы болмок да. Мына революция деп коебузбу, акыркы тополоң күнү Мелис Мырзахматов келди. Ошто бир 6 сааттай Мелис Мырзахматов деп элдер турду. Мен ошол жерде элем, площадьда. Келди. Айылдагылар менен жолукту. Мейли Кудай ошо нерсеге жеткизсин, насип кылсын. Анан кийинки ход кандай болду? Мен бизнесими, Турциядагы бизнесимди карап келейин деген боюнча цыт жоголду. Же коштошкон дагы жок. Анан жанында бир мен сыйлаган бир алайлык бир байкебиз бар. Ошо эле жазып жүрөт. Жакында келет. Кудай буйрса, ал жакта иштери бар деп. Мейли ишенейли. Качан келет? Келди, баягы күнү көрдүк. Бир олигарх той кылганда ошол жерден башы чыкты. Анан кийин гана азыр. Мырзахматов, сиздин артыңызда калың эл бар. Мен билгенден. По крайней мере, соцсетте Мелис Мырзахматов келсе Кыргызстанды оңойт эле деген. Келип ушундайда азыр элдер көпчүлүгү саясатты түшүнбөгөндөр, кимди шайласак деп турган маалда келип кеңешиңизди бербейсизби? Мынау кандидаттын программасы жакшы экен, же бул кандидаттын сөзү жакшы экен, же бул кандидаттан этият болгула, же бул кандидат тандагыла деген кеңешиңизди бербейсизби? Тынч отуруп калдыңыз. Же өтө эле катуу бизнесмен болуп кеттиңизби? Сиз деген элдин астында жүргөн адамсыз да. Сиз өзүңүздү ойлобоңуз. Элдер бар. Канчалаган элдер 6 жыл күтүштү сизди. Ушу азыр Мелис Мырзахматов келсе, ушу Кыргызстанды оңойт эле дегендердин үмүтү эмне болду? Таш каптыбы? Мен тааныйм, арасында өзүм туугандарым дагы бар, ошол сизди аябай жакшы көргөндөр. Азыр үйүнө барсаң, не болду Мелис Мырзахматов десең, оздорунан сөзү кетип отурат. Жакында келет деп. Сиз келбесеңиз да жок дегенде обращенияларды кылбайсызбы? Урматтуу элим, кече обращение кылыптыр, аны дагы бирөө жазса керек аны. Сону кылып текст менен жазып туктап койсуз. Элдер сизди көргөнгө ынтызар болуп турган балда каякта жүрөсүз? Же суукта ысык жакка кетип калдыңызбы? Жан багып. Мына азыр бийликте отургандар наркы бийликпи, анын наркы бийлигинде бардыгы камалып чыккандар. Мына Ахмат Келдибековди азыр көпчүлүгү андай мындай деп жүрөбүз, бирок ушул кишилер качкан жок да. Камчы Ташиев, мына Садыр Жапаров. Бир камалбай качкан бир эле Мырзахматов экен да. Жан бакканчы. Ладно, анда кыйынчылык болуп качты дейли. Мунусунда уже соттон акталбадыңызбы? Каякта жүрөсүз? Элдер сиздин деген бир ооз сөзүңүзгө да азыр муктаж болуп калган элдер турат азырчы. Мелис эмне дейт деп. Мен угушумча келип бир эки кадрдын маселени чечипсиз дагы, эртең шайлоо болуп,
бышканашка келейин деп атасызбы же кандай? Кайсы президент tutsa ошо менен иштешейин деп атасызбы? Тоже вариант. Бул вариант коммерческий вариант. Выгодный вариант да. А бирок сиз деген элдин алдында жүргөн адамсыз да. Сиз деген бизнесмен эмессиз да. Мырзахматов тууганым, ана мына тарапташтары азыр ал жертва болуп турган маалда деп бороруп мени мындай сөгүп сакпай мындай сөз сын пикирди да туура кабыл алыңыздар. Эл мелистин азыр бир эки ооз сөзүнө муктаж болуп турган маалда каякта жүрөсүз? Мырзахматов, тууганым, баягы күнү айттыңыз эле, Бишкекке келсем мени кондурбай, Ошко араң кондум дедиңиз эле. Мына азыр мына Бишкектин ортосунда турам мына. Мырзахматов, келсин! Мырзахматов, келсин! Мына, чакырып берейин. Эл сиздин азыр эки ооз сөзүңүзгө азыр муктаж болуп турган маалда каякта жүрөсүз? Жан багып, ысык жерде жүрөсүзбү? Жүрсөңүз жүрүңүз, жок дегенде жазып койбойсузбу? Азыркы саясат боюнча, келечекте кадамдар боюнча эки ооз айтып койбойсузбу? Аябай сулуу текст кылып жаңы жыл менен куттуктап сүрөтүңүздү коюп жөнөтүп коюпсуз. Эй, Ошто канчалаган элдер күтүп алган сизди. Таң аткычаң, не только Оштун эли, Зарбежден учуп келишти. Бишкектен машина менен барышты. Ошо мелис келатат. Колун кармап коелу, тосуп алайлы деп. Аяз ата келиңиз, колуңузду бериңиз дегенде, эмне азыр мен Мырзахматов келиңиз деп биякта кыйкырайынбы? Же болбосо мен бул нерсенин башкача дагы бир варианты бар. Азыркы бийликтегилердин жүргүзүп аткан саясатына сиз макул эмессиз дагы. Тынчыраак отуруп турайын. Жаман көрүнбөй. Деген да вариант алышыңыз мүмкүн. Аны сиз бирок ачыктап коюшуңуз керек. Урматтуу элим, мен азыркы бийлик менен ашташ болуп, тең ата болуп, жанында жүрүп иштешким келбей атат. Эми эл өзүңөр тандагыла, ким бутса ошо менен келип иштешем мен деп ачыктап коюңуз болсо. Сиздин канча тарапташтарыңыз бар Ошточу? Мен чалып сурап атам, эмне болду? Мелис Мырзахматов эмне штабтар иштеп атабы? Азыркы эмеге чуркап атабы десем эле билбейм деп эле мындай эмелерин кушурушат. Ушундай маалда келип элдин астына жүрүп бериңиз. Мен айтсам мына ашып барса бир азыр адам угат, сиздей адамдарды көп адам угат, мына Мырзахматов экөөңөрдү, ким эле Мадумаров экөөңүздөрдү. Сиз дагы Садыр Жапаровтой болуп мындай кугунтук болуп келдиңиз. Бул түндүктөн болсо сиз түштүктөн. Азыр мына элге азыр бел боло турган, баш көз боло турган маалда жоксуз. Мурдагысында камалып калбайын деп качтыңыз эле, мунусунда эмне кылып жүрөсүз? Камчы Ташиев, Садыр Жапаровдор мына коркпой келип отургандар азыр. Ошон үчүн мына азыр Кудайым берди. Оштуктар Садыр Жапаровдун колдой бергиле, ал эмеси жок. Мырзахматов президенттикке койгон деле жок да. А бирок бул кишинин орду бар да. Бул кишинин ат көтөргүс орду бар. Бул кишинин эки ооз сөзүнө муктаж болуп турушат. Жок азыр. Бул баягында позицияны кармап атат окшойт. Тияка да эмес, бияка да эмес, тынч отуруп турайын деп. Бирок андайга биз жол бербейбиз. Мен айтканга укугум бар. Мен тууганы болом, мен тууганым болот. Өзүмдүн агам болот. Сыдыков ал келип акталып алды да тынч. Вот ушу сөздү айткым келбей атат да, ушу тууганымачы. Акталыш үчүн эле келип же той кылайлынбы? Той кылганга мен олигархта акчам жок да, Мелис Мырзахматовду чакырыш үчүн. Той кылсак гана келеби олигархтардын тоюна. Тойду өткөздү. Кече мына уктум. Дагы ысык жерге кетип калыптыр. Сагынганда бир келерсиң, саргайганда бир келерсиң, ала тоону көргөнү деген ырды эми ушул кишиге арнайт окшойбуз. Урматтуу көрүүчүлөр, менин ар бир обращениемде бир адамдын жеке бир кадырына шек келтирбейм, жасаган ишине, анан бирөөгө сын пикир айтсам, сөзсүз ошол нерсени кантип чечкен жолун кошо айтканга аракет кылам. Азыр мына Мелис Мырзахматов келип, эл башында туруп, муунун программасын тандайлы, кишини тандайлы, же бул кишини тандабайлы деп айткан сөзүнө муктаж болуп турган маалда бул
тууганым Мелис Мырзахматов ысык жерге кетип калганын айтсаң. Ладно, тааныш билиштери жеткизип коюңуздар. Особенно Мелис Мырзахматовду баягы жандап жүргөн алайлык байкелерим, мен сыйлаган. Силердин сөзүңөр үчүн Мырзахматовго канча ишенип жүрдүк. Силер жазган нерсени ар бирин окуп жүрдүк. Действительно ушул киши оңдосо келсе Кыргызстан оңойт дегенди силер мага ишендиргенсиңер. Кана эми келди. Мелис Мырзахматов эмес, силер дагы жооп берип калышыңар мүмкүн. Потому что силер элдике жазгансыңар. Ушул киши келсе оңдойт деп. Мен ишендим да. Сүрөтүн тим эле мына тренировка кылып баягы бойгочо турган короздордой болуп турган экен. Тууганым жакында келсе Кыргызстанды оңойт деп ишенип алыпмын да. Ошо жанында жүргөн мен сыйлаган кайра айтып атам мына. Силерге ишенип биз ишенип алыппыз. Келди, соттон акталды. Кайра бизнесими карап келейин деп кетип калды. Буякта эл турат азыр эки араң болуп. 18 кандидаттын 18 сүйлөгөн сөзүн тыңдашып, кайсы бирин тандашын билбей турган маалда ушогон байкелерибиз келип экөө сөз айтсын. Мырзахматов келсин! Аяз ата келиңиз, колуңузду бериңиз дегендей. Ысык жерге барып жатып албай, мына элдерге келип сүйлөп бериңиз. Же жок деген ошол жерден прямой эфир кылып жооп бериңиз. Кандай кылат? Элдер эмне кылсын? Бир эле кандидатты тандап калгандарын иттен алып итке салбай, кайсы кандидаттарды кандай должностка үгүттөйлү. Сизге окшогон агалар келип айтсын. Бизнесим карап келейин деген боюнча жоголбой. Чото элди алдаган окшойсуңар. Мырзахматовдун жанында жүргөн жанагы пиарщиктер. Ушул киши келсе Кыргызстанды оңойт деп жаза берип, мен акым бар, мен көзүм май кеткен, мен убактым кеткен, ошо силер жазган нерсени окудум мен. Эми ишенип отурам мен силергечи. Келди гана жок. Олигархтардын тоюндан башы көрүнөт, андан башка эчтекеси жок. Мен силерден жооп күтөм. Келсе премьер-министр болот эмиш деген сөздү угуп калдым. Мына жерге болот келсе, мен ушул жерден кайрылып атам. Мырзахматов келем деген жерден. Мейли, баарыңыздар жаңы жылдар менен.